Ошо Karayan деген сортту 2023-жыл 16-сентябрда бул жерге эккен. Азыркы мезгилде эң көйгөйлүү бир быйылкы маселелерден бири мына бул уруктаганга болгон немеси көбөйүп кеткен эсебинен бул талаада биз эртең менен келип байкадык. Ушул кечирээк эгилгендиги байкалып, анан дыйкан менен да сүйлөштүк. Ошо айтылган агротехнологияларды туура кармагандыгынан бул урукташ немеси аз. Мындай эле көп эмес. Эсептеп көрдүк, 1 метр квадратта ошо 5ке чейин ушундай уруктаган пияздарды көрүп атабыз. Анан канча жолу, канча килограмм ушул жерге жер семирткич бердиң, анан канча жолу коргоо каражаттарынан пайдаландың, ошону айтып койсоң. Шор канча? Амофос салган 200 килограмм. 200 килограмм. Bundan keyin 100 kilogram çayına verdim. Bardığı bolu 300 kg. Ertə yazda bir çeşitinde lanıp dərələrdən. Silitra saldım takım. Ancak karalmadı da bu yıl. Yok. Nimede piyaz negizinen mындай биологиясы боюнча андай көп жер семирткичти эле талап кылбаган эгин түрүнө кирет. Негизгиси ошо которуштур айдоону сакташ керек да. Анан кайра 2 жылда 3 жылда пияз эгилген жерге кайра эгилгенде түшүмдүүлүк азаят, ооруларга болгон чыдамсыз мындай туруктуулук азаят. Мен ошону айтайын дегеним, кечки биздин аба ырайы шартында күзгү мезгилде эрте эгилген пияздар ушул ноябрь, декабрь айына чейин баягы тыным мезгилин басып өтпөй атат. Ошонун эсебинен пияздар өсүп өркүндөп кетип, эрте жазда дагы ушул кароонун агротехнология бузулган деп айтсам болот. Нормадан ашыкча жер семирткичтерди пайдаланып, кароону интенсивдүү пайдаланып жүргөн үчүн ошол наркы полиоларды деле көрсөк болот. Урукташ процесси өтө көбөйүп кеткен. Эми бардык негизи пиязда деле башка эгин бардык башка айыл чарба эгин түрлөрдө дагы уруктап, өзүнөн муң калтыруу биологиясы жаралган да буларда деле. Анан эми бул азыр дыйканыбыз айткандай, ушул кароо өзүнүн эрежеси менен балким билиптир, балким билбейдир, өзүнүн немеси менен кылган. Эми бул жерде ким Давранбектин дыйкан экен. Ошого биз дагы дыйкандарга сунуштайт элек, жыл сайын ошо пияз урукту алып аткан учурда бул сорттордун характеристикалары менен жакшы таанышып, жакшы консультацияларды алып, анан ушул ар бир сортко өзүнө жараша мамиле кылып өстүрүүнү биз сунуштайт элек дыйкандарга. Анан бул жерде эми ошол эрте жазда трипске каршы обработка жасалган экен, жалбырагынан азыктандырылган экен. Канчалык деңгээлде ушул фунгицидтерди, пестицидтерди колдонгон сайын айрыкча мына пиязда жаанчыл мезгилде өскөн үчүн баягы ооруларга туруштук немеси азайып кетет да. Ошон үчүн эң негизгиси ошол жакшы уруктуу сорту тандап, жакшы которуштур айдоону сактап, агротехнологиянын башталгычы ошол жерден келет да. Эми бул пияздардын ушу пишип жетилүүсүнө дагы бул Karayan болгон үчүн алды Karayan пияздары ушу талаада пишип жетилип, бул пияз дагы 10 күн, бир 2 жуманын ичинде уже тегиз пишканга жарап калат уже. Бул талаада неме пираноспороз оорусу күчөп кеткени байкалган. Алдын ала эле ошо Дилмурат аке коргоо каражаттары, пестицидтерди, негизинен фунгицидтерди, жалбырактан азыктандыруучу немелерди колдонгон. Бая талааларга салыштырмалуу карасаңар, бул жерде ошо оорунун өсүп кеткени билинип турат мынакей. Негизи пиязда ушул неме болсо, канчалык деңгээлде оору күчөп, оорууга болгон туруктуулук азайган сайын ушул түшүмдүүлүк да азаят. Дилмурат аке, эгер карап көрсөңүз, мыналар уже кургап калган, мына кара. Булар уже эч нерсеге жарабайт. Бирок мына ортодон чыгып аткан жаңы шактар уже эмнеси таза эле. Бирок 1 жума болду деп атасыз сепкенибизге.
Жаңбырдан кийин İkinci жолу обработка кылынышы да bu. Birinci kasayt verdim, ondan keyin Redamil berdim. Bir cuma Redamil oldu. Bugün daha emin daha buyursa daha berdirem keçke mal. бүгүн дагы бердирип коеюн. Себеби мына ортодон чыгып аткан мына эми бүгүн кече мурда күнү болгон оорулар эмес да, мына оорунун калдыктары уже 1 жыма 10 күндүк бурун. Колдонгондор немелериңиз бар, дагы даже мына мочевина кор эми. Кургатып уже мына мертвый кылып кой. А зато мына жаңы чыгып аткан эмелердеги шактар токтоп калган. Азыр кээ бир талааларда бар ушул фунгицидтерди туура эмес колдонгон үчүн бардык шактары мындай жалбырактар кургап деле калган талааларда бар да азыркы күндө. Азырдын ортодон көрдүңүзбү мыналарды? Уже мына ортодон чыккан шак здоровый да баары бир. Мына шак здоровый. Хотя мынанысы кургап калган эме мынанысы эски, мертвый уже. Мына орто уже живой да. Более-менее уже неме бар да. Кичине болсо ham мүмкүнчүлүк бар дагы. Ооба. Дагы бир жолу жаңбырдан кийин 2 күн, 3 күн эртең менен баягындай болуп шүдүрүм түшөт. Оору кайра күчөй берет да бул. Бир жаңбырдан кийин эмес ошо. Эртеси күндө эле мисалы талаага кирсеңиз, мына шайт болуп калат шүдүрүп. Keçe mal kelgende. Keçe mal kelgende уже билинип калган экен. Бөгөрүпчү. Азыр ошо ысыкта уже сразу башкача болуп калды. Эми ошол жалбырактан азыктандыра турган азот, фосфор, калий элементи бар. Неме менен ошо плантафол менен анан ошо жезди курамында болгон манкальцеп курзат же Redamil Gold ошолорду кайра дагы колдонуп обработка жасап коюш керек. Ошо жууп коюш керек. Гектарына эң аз болгондо 300 литр суу. 1 гектарга. Карасаңыз уже мыналар уже. Сиз кошкон мочавинанын ham баары таасири болгондо күйдүрүп ташлаган эми болот экен. Мына мертвый мына оору больной листтерди күйдүрүп иштеген. Көрдүңүзбү? Мочавина. Эгер өзүнү эле сепкениңизде мындай болуп күйдүрбөйт эле, жылжырап мындай болуп тура берет эле. Кара мыналар живой да уже мына ортодогулар живой. Мыналарды күйдүрүп салган. Мына айтканда жараксыз да булар. Мүмкүнчүлүк бар экен дагы ошо обработканы жасап кое берейин. Keçe mal dagы фунгицидтерден кошуп Ооба, фунгицидтерден кошуп сеп. Бул жерде дагы көрүп атасыңар мынакей. Пияздын урукташ немеси көрүнүш процесси жогорулаган. Азыр келиң эсептеп көрөлү. 1 метр квадратта канча болду? Бияк мынакей 1 метр. Мына эсептейин канча штук милерде. Анан 5 мына. 5, 6 мына. Мына 7. Мына алчы. Мына ал жердегиси менен. квадрат 10% бар экен. Ооба, 7. 10 тога чейин 1 метр квадрат 10 тога чейин бар экен. Ооба. Бул эми мына ушул силер көрүп турган талаада ошол 10% мындай уруктаган деп көрүлсө мындай коркунучтуу болуп кетет Ооба. деп көпкө окшопчу. Мындай бөлүп эсептегенде бул аз эле болуп калат. Эми 1 гектар жеринде азыр бул акенин 1 гектар жеринде ошо 1 миллион эмес 800 миң көчөт деп эсептей турган болсок дагы ошонун 80 миң данасы ушундай уруктаган пияз да. Ушундай 80 миң дана пияз, уруктаган пияз. Эми айрым учурларда баягы агротехнологиянын бузулушу менен ошо 30-40% ошо уруктаган полиолор дагы бар. Буларды эми эсептеп апробация мезгилинде чыгарып алсак болот. Нурмат эми дыйканчылыгыңызга барака берсин. Жакшына жыйнап терип, ошол жакшына киреше кылып, быйылдан кийин деле ошо пиязды эгиштен токтобоң, эге бериң пиязды. Ушу наркоман кошуп каласың. Биздин баягы немелерибизге, элибизге ошол өзүңүздүн салымыңызды кошуп ошол айыл чарба продукцияларын өндүргөндөн эч талыкпай, негизи силерге рахмат айтышыбыз керек. Бул тамак жасап бересиңер бизге. Элибизди казанын кайнатканга бир силердин чоң салымыңар бар. Барака берсин дыйканчылыгыңарга. Өзүңөргө күч кубат берсин.